ар бир нерсе майдадан көтөрүлгөн, ошондуктан чоңунан кылам, мен мындай болушум керек, $100,000 болуш керек, чоң кофени салышым керек дебеңиздер. Майдага маани бериңиздер. Майдада береке бар. Пайгамбарыбыз айтат, эң азы күн сайын улап турганы, аз гана болгону күн сайын улап турганы эң жакшы дейт. Филиалга маани бериңиз, азга. Кафени чоң кылып салып алгандан көрө көбүнө биз көп болобуз, жер алышат, арендага башка алышат, чоң кафени салып алып, клиент келсе келди, болсо жок, ал банкрот болот. Мисалы эрте мартта уже шоролор чыгышты баштайт. Шоролорду билесиздер да, шоро каждый адам ичет. Бул шоролор чоң магазин жок. Чоң кылып ачкан эмес. Бир эки чоң мындай иш турат. Булар филиал. Менимче Кыргызстандын жарым монетасы ушуларда турат да. 10 сом, 5 сом деп тоготпойбузбу тыйындарды. Бирок ошо тыйындан миллиондор, миллиарддар чогулат да. Мен дүйнөлүк деңгээлде Илон Маскты мисал келтирейин деп аткан жерим жок, себеби биз Кыргызстандабыз. Мен жөнөкөй түшүндүрүп атам, ошого аракет кылып атам сиздерге. Ошондуктан жөнөкөй майдасыга маани беришиңиздер шарт.